Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде галсусуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы бүгүнкү программанын мейманы Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын психонаркология бөлүмүнүн дарыгери, саламаттыкты сактоонун отличниги Геленбаева Мазаркүл Геленбаева болмокчу. Сиз коомго белгилүү дарыгер катары таанымалсыз да, ошол эле учурда сиз улуу манасчы Залкар Саякбай Каралаевдин жээн небереси катары сизди көпчүлүк биле бербейт да. Деги эле ушул таятаңыз жөнүндө алгач кепти баштасак. Мен улуу Саякбай Каралаевдин небересимин. Менин таятамдын 4 кызы, 2 уулу болгон. Таятамдын улуу кызы Рапикан дегендин кызы болуп эсептелем. Таятамдын Рапикан, Каликан, Сайракан, Гүлсүн деген 4 кызы жана Сыргак Чубак деген 2 уулу болгон. Рапикан, Каликан, Сайракан 3 кыздын көздөрү өтүп кетти. Азыр эң кичүүсү Гүлсүн эжекебиз Бишкекте мед училищада мугалим болуп эмгектенип дагы эле иштеп жүрөт. Мен болсо улуу кызынан 8 бир тууган калганбыз. Кыздардан 5-өө, эркек баладан 3-өө. Анан бул таятам болсо негизин өзү ак өлөңдүк болгону менен үйлөнгөндөн кийин көпчүлүгүн ушу Бостер айылында жашап өттү. Бостер айылында ошон үчүн 3 кызы тең Бостерге турмушка чыгышкан. 3 кызынан дагы өзүнүн неберелери бар да. Анан бирок эркек балдардан Сыргак менен Чубактан тукум калган жок. Сиз ошол балалык мезгилиңиз, студенттик урагыңыз ошол улуу манасчынын жанында өттү да. Анан деги эле ушул таятаңыз кандай адам эле, ошол киши жөнүндө да бир мүнөздөп берсеңиз да. Таятамды мен бала кезден кичине эс тарткандан эле билем да, себеби таятам тайнемдер дайыма жайдын күнү Бостерде, кыштын күнү Бишкекте жашашчу. Анан дайыма таятам келгенде жайлата толтура эле үйдөн киши үзүлчү эмес. Үйдө толтура күнүнө 2-ден 3-төн кой ушундай тайлар союлуп, постоянно эле казанда эт бышылып элдер ушундай оокат кылып жүрчү. Биз болсо ошо огороддун чекесинде чоң өрүк бак болор эле. Ошондо көлдөлөң шырдактарды жазып коюп ошол жерге элдер келип анан кийин таятам күпүлдөп эле намаз айтып, манас айтып отурчу да. Анан биз болсо эмедин үстүнө чыгып, чөп чардын эмедин үстүнө чыгып эле ары бери ойноп балабыз да. Андай деле баягы элдин көп келгенине эле сүйүнүп ойноп жүрөр элек. Анан бара-бара кичине чоңойгондон кийин таятамдын жана кичүү уулу Чубакта экебиз бир кырсык болуп, ошондой эме болгондон кийин эле таятам тайнемдер мындай Бостерге көп келе албай калышты. Бишкекке каттап калдык да, балдар жайкысын эс алганда каникулга чыкканда эле апам алып барып таштап коюшчу. Дегенде Панфилов көчөсүндө турушар эле. Ошол убакта тиги кийин дагы китептерден окуп калдым. Байдулла Сарногоев тиги Каралаев көчүп кеткенден кийин ошол үйгө мен кирип, эмесин жиптеги аркандагы майлардан неме оокат жасап ичип жүрдүк деген бир тамашасы бар. Себеби таятам постоянно эле дайыма эт салдырып, эт менен жылкынын эти обычно газы карта чучук, анан ушундай менен тамактанчу да. Андан кийин Бишкекке Панфилов көчөсүнөн тиги писательдерге үй салынып, Московский көчөсүнө, ошондо бүт писательдер жашаган үйгө көчүп барды. Биз ошол жакта Московский көчөсүндө барып, маңдайында Тоголок молдо паркы бар эле. Таятам кийинчерээк тайнем ооруп, мен 1-чи курска институтка киргенде тайнем каза болуп калды. Мен 2-чи курска жаңы башталганда күз айы болчу. Тайнем каза болуп калгандан кийин тайнемдин жанында кичүү кызы Гүлсүн эжебиз турмушка чыккан, күйөөсү бир баласы менен. Алда мед институтунун акыркы курсунда болчу. Мен анда 2-чи курсту бүтүп 3-чү курска көчүп, мен да турмушка чыгып калгам. Анан жолдошум Эсеналиев Анвар болуп, биз студент убагыбызда ал үйдө жашап калдык, Галжем менен. Таятам болсо байбичеси өлгөндөн кийин ошо Балыкчадан дагы үй бар болчу. Анда ошондо улуу эркек баласы Сыргак байке, аялы Азим жеңе болуп ошол жакта жашап, анан ошол жакка барып, анан кайра Бишкекке келип турчу да. Таятам аябай ак көңүл, тамашакөй, күлдүрүп ушундай болчу да. Телевизорду көрбөгүлө, анда шайтандар бар деп коюп, анан өзүн көрсөтүп атканда акырын терезе эшикти ачып алып минтип караса, анан биз күлчүбүз. Таята, бизди көрбөдөчүмүз белең, өзүң көрүп атасың десе, атаң узурайындар деп кайра бизге таягы менен минтип коюп, анан кийин басып кетер эле да. Анан дайыма таятамды сүрөткө тартам деп ушу Сүймөнкул Чокмор жаш жигит, биз деле андай жаш студентпиз. Көрсө кийин ойлосом Сүймөнкул Чокморов көп келчү экен, ушу киши көп келчү. Таятам отуруп бербей, кайра отуруп берип эле ушундай
болуп анан таятамдын жана сүрөтүн тартчу да. Ошол улуу залкардын үйүнө кайсы залкарлар келчү эле, кимдер менен көбүрөөк сырдаш болду? Мындан көбүрөөк Чыңгыз Айтматов менен. Чыңгыз Айтматов биздин үстү жакта жашайт, үстүнкү этажда Чыңгыз Айтматовдун квартирасы. Ошол жагында болчу, Керез деген ал убакта Керез аялы бар болчу, врач ал киши да. Анан эки эркек баласы болор эле, Санжарбек, Аскарбек деген. Биз эшикте короодо ошолор менен ойноп калдык да. Анан ошо таятамдын жанында көп ошо Чыңгыз Айтматов болор эле. Кийин да Чыңгыз Айтматов таятам өлгөндө бүрзөнүн үстүнөн аябай ыйлап тоогулады деп ыйлап элдин баарын ыйлаткан да. Ошо ал жерде писательдердин үйү болгондо Касым Кайымов, эмелердин писательдердин көп эле бар болуп, дайыма чай ичип, ушинтип турушчу. Байдылда Сарногоев, Шыгыл болгон писательдердин көп эле келип турушчу. Биз жолдошум экөөбүз мединститутта окуп аткандан анан биздиге да окуу сабак оор. Таятам окуп атсак эле келип комнатага бирдекелерди айтып, жолдошум кара сакал деп койчу. Себеби ат башылык уругу кара сакалда анан. Баланды айтып берейин, түкүндү айтып берейин деп эле ушулардын баарын айтса ал укчу да, угуп ушундай кылса деле эртең эки алабыз басып жүрү деп анан маңдай жакта Тоголок молдо паркына барып окучубуз сабакыбызды. Ошентип атсак бир убакта карасаң эле таягын тыкылдатып келип калчу. Окуп бүттүңөрбү? Мен дагы бирдеме айтып берейин. Деп анан жазып деле угуп, аны бар эле укчу, мен ушу көңүл деле бөлчү эмес экен, мындай ал убакта ал кишинин мындай баркын билбесем керек. Манастын тарихын, Манастын жөнүн сүйлөй турган болсок, Каралаевсыз ал сөз болууга да мүмкүн эмес. Албетте Каралаевден мурда да болгон улуу манасчылар, көз өткөндөр, мурдагы муундардын өкүлдөрү биринин артынан бири тизилип келген чыгар. Тарихта изи калган чыгар. Бирок биздин аныктап көрүп билип калганыбыз Каралаев. Ан сайын Каралаевден мурда болгон манасчыларды элестетебиз. Анткени Каралаев ошолордун кандайдыр бир уюткусу. Ошол таятаңыз кайсы убакта манас айтчу эле, ошону бир жазып калтыранга же өзүнүн бир акыл кебин айтып сиздерге бир дайындады беле? Бостерде жүргөндө, биз эметип жүргөндө Кеңеш деген мугалим болор эле. Ошону алып келип жаздырчу да дайыма. Анан ушундай жазган мугалим кишилерден алып келип, анан өзү отуруп алып, күпүлдөп бирдекелерди айтып, анан ошол кишилерге жаздырып, кагазга жаздырып алчу да. Анан ошону алып барып тияка тапшырчуга дейм да, азыр ойлосом. Анан көп нерселерин эле көп кишилерге келип жаздырып атканын билем, бирок көп эле киши өзүнө присвоить этип алдыбы, ким билет, Шыгыл таятамдын көп Манастан сырткары да көп мындай айткан нерселери көп болчу да. Анан өзү билбегенден, өзү жаза албагандай аны ал убакта магнитофон деле жок окшойт. Кийинчерээк эле чыкты магнитофон. Ошо магнитофонго жаздырат деп таятамды биз байбичеси болуп калып, биз менен жашап жүргөндө алып кетишчү. Ошо алып кетип анан ошо эмеге жаздырышчу, ошондо жанагы магнитофон. Ой айланайын, жалгыз отургузуп эле айт дейт. Жалгыз да киши айта алабы, эргей алабы, баланчаны чыкыр, түкүнчөнү чыкыр деп анан кийин ошо эме тааныган эмелерден чыкыртып алып анан ошолорго айтып анан жаздырышчу. Окшойт, келгенде айтып калчу ушинтип. Бир узун эле бирдемеге жаздырып атышты. Жалгыз отуруп айт дейт, жалгыз кимге айтам мен деп күлдүрүп калчу ошо. Жанагы баягы Бостерде манас айтканды айтып атпайсызбы? Көпчүлүктүн алдында айтканды жакшы көрчү деп ошого токтолуп кетсеңиз да кененирээк, анан канча убакыт айтчу эле, кандай болчу эле, бир образга киргенди, буркан шаркан болгонун көрдүңүз да? Манас айтып отурганда эл толтура ушундай күпүлдөп астына суу коюп коюшар эле. Аябай айтып келип анан баягы суудан уртап алып анан кайрадан ушу айтып отуруп ушундай берилип айтып берип, бул жерде отурган тияка чейин жылып барып ошентип калар эле да. Анан элдин баары тең ушу күн жаап атса деле болбой эле ушундай магдырап отуруп угушчу да элдер илгерки элдер. Ошол убакта аябай кызыгышчу болуш керек эми азыркы жаштар азыркылар андай эмеспиз да. Андай антип маани бере албайбызбы азыр, илгери ушундай аябай маани берсе керек. Ушундай отурушчу да. Отуруп күн жааса да болбой. Күндөп түндөп айтчу да. Ооба да, күндөп түндөп өзү токтомоюнча ал элдер отура берчү ушу жаан эмне болуп атса да. Girgöynөгüm жайган жер бир гүлдүктүн каны тамган жер көңүлүм санга бөлүнөт. Киндигим тамган бединге быйыл дене гана каныма төгүлөтүм.
Sırga kayza karmap top buzam dağdır eli böceksin okuçam. Ölü böyle kalsam bezinden ara tartpayımın ben bu yılgayım karmaştan kanıgın aman kaypayımın. Kara karpak kırgağım, karangılı oturgan kağılayın sırgağım. Men apam менен папам улуу кыз Рафиканды экөө тайеке жыйын да. Папам тайнемдин инисинин баласы, агасынын баласы. Тайнем карындашы да. Тайеке дечү апам кайнатасын. Экөө бир тууган бир кыз бир эркектин баласы, ушундай үйлөнүп коюшуптур да. Тайнемди алганда таятам мындай кедей жердин баласы экен, ушул жакта жана түптү эмеде солдаттар эменин убагында баары ушундай болуп жүрүп, анан тайнем менен таанышып, анан тайнемди алып эл үркүндө ушундай качып жүргөн убакта тайнем жолугуп калып, анан тайнемди алып анан келгенде биздин чоң аталарыбыз киши тиги жайыл аябай бай ишкен да. Анан мен ушундай томояка кызымды бермек белем деп, анан тайнем экөө келсе таятамды кетирип ийип тайнемди алып калыптыр. Жашабай эле кой мындай кедей менен депчи. Аны кетирип ийиптир таятамды. Кетирип ийсе таятам ыйлап, кедей болсом колумда эчтеке калың берип албасам, эчтеке кылбасам деп анан ыйлап кетип, айылдын чекесине чакты эле ушундай шамал, бурганак шундуктай болуп, жылкылары кишинеп, койлор ушинтип өлүп тарайып жатып. Ошондой болгондо эле анан кийин чоң атам коркуп кетип, чакыр жанакы, чакыр ал деген эмелүү киши турбайбы кокуй деп анан кайра ат чаптырып таятамды кайра алып келип, анан ошол бойдон таятамды күйөө бала кылып калыптыр. Чоң атаңыз билгенби ошол кезде манас айтып атканын, манас ичкенин? Эме деп элдин арасында ырдап жүрсө бир ырчы деп мындай жактырбай, бир жетим ырчы жүрөт деп эме кылбай коючу экен да. Андайынан жанагындай окуя болгондон анан чоң атабыз жайыл коркуп, ушинтип алыптыр деп айтышчу да. Мен ошону угуп жүрдүм көбүнөн. Анан кийин тайнем апамды биринчи кызын төрөгөндө, анан иниси Урманбеттин баласы Кененбай төрөлүп, анан ошо апамды алып берип коюшуптур. Апам 16 жашында. 20-кылымдын Гомер аталган улуу манатчы Саякбай Каралаевдин укум тукуму учурда кандай? Балдар кыздарынан кимиси бир кызы бар деп атасыз, андан башка да ошо небере чөбөрөлөрүнөн дагы ушул кишинин жолун жолдогондор байкалабы? Бул кишинин жолун жолдогондордон эми 4 кыздан көп эле. Биз 8 бир тууган болдук. Андан кийинки Калкан Жемпи деле 6-7, Сайракан Жемпи деле 5-6 болду. Галжемден экөө бар. Эч кимибизден андай деле чыга элек. Балким Алла Таалам бир эметсе укум тукумдан балким чыгып калар. Бирок ушу Калкан Жем кандайдыр кийинки убакта мугалим болчу. Мугалим болуп иштеп жүрүп, эметип уялып айтпай өздөштүрбөй жүрдү. Пенсияга чыгып алгандан ошо айтып жүрдү. Эметип радиодон тияк-бияктан кээде бере калып эметип жүрүштү да ошого Калкан Жемде. Анан алда киши да өзү өтүп кетти. Учурда Саякбай Каралаевдин көлдө жашаган үйү барбы? Азыр аякта кимдер бар? Анан деги эле ушул Каралаевга карата бир мамиле кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Анан улуу ушу манасчынын артында дагы баягы эмне баалуу нерселери калды үйдө? Тамы ош жерге ал убакта аябай заңкыйган тамдай көрүнчү да. Фундамент аябай азыр да бийик, асты эмеси менен эки чоң комнат кире бериши менен тамы. Анын жанында эле мен чоң атам жана экөө бир тууган экен деп атпаймынбы? Чоң атамдын тамы болуп эле катар папамкы ушинтип жүрүп, анан таятамдын тамы ошо улуу кызы Рапиканга калып калган да. Ал тамды эмгичекте эле бузушпайт. Ошол салынган боюнча эле турат, просто үстүндө шифр талкаланып антип калганда шифрлап койгон. Папамдын да көзү өтүп кетти, апамдын да көзү өтүп кетти. Ал жерде иним, кичүү иним жашайт балдары менен. Алар өзүнчө папамдын тамын эметип алышкан. Анан тиги тамды ошо музей кылабыз, анан тиги кылабыз, бу кылабыз деп эле бир 100 жылдык, 120 жылдыктарында биртке келишкен кишилер атагандайын ошо эме кылган деле киши жок. Эркек бала тукум калбагандан кийин ушунун аркасынан жүгүрүп мындай кылалы, мындай кылалы деген деле киши жок. Кыздардын балдары болсо ар ким өз жашоошу менен кыздардын баары үчөөнүккө көз өтүп кетти. Эч ким жүгүрбөйт, өкмөттөн деле мындай карасаң кээде таарынып кетесиң. Ушундай атактуу кишинин ошол үйүн музей кылып койсо деле болот эле да. Баардык кыздардын үйүндө калган
балдарына калган бир окаттары бар, портреттери, эр токум андай-мындайдын баары эле турат. Ошону деле коюп мындай эметели деген иним бузуп ал жерге чоң там салганга кудурети жетет, бирок өзү да корк бир чети Алла Тааладан эметесиң да, ушу таятам кийин кантип бузам, бир жакшы Куран окутуп буссак болот эле деп эле бизге кеңешет деле анан. Кое турай, балким өкмөт бирдеке кылар, алышар деп эле биз тийгизбейбиз, өзү дагы эмете албайт да, тийбейт. Таятам жөнүндө кино тартышпадыбы? Эми ошондо ошол киного таятамдын өзүнүн үйүндө эле көрсөтүп тартса болот беле, ушуну тартып атабыз десе көрсөтөт эле да, кандайдыр көлдүн жээгинде бир 2 комнат бирдекеге көрдүңүздөр беле, ошо кинонун биринчи ачылыш эмесинде барып көрүп алып, аябай обидно, но эми художественный эмедечи, ошондо деле өзүнүн үйүнөн тартып койсо болот да. Анан таятамды москвич айдатып, таятам вообще москвич айдамактуу, жанына жолочумусам. Аны го эми көркөм художественный фильм, аны эмете берсин, хотя бы ошо өзү турган үйүнөн ушул жерде өсүптүр, ушундай деп койсо болот беле деп обидно болуп калат киши. Интернеттен, телевизор, радиодон таятаңызды көргөндө мындай сыймыктанасызбы? Кандай сезимдерге чулганасыз? Таятамды көргөндө үнөн эле укканда, не то что телевизордон көрмөк түгүл, радиодон үн укканда да өзүңчө толкундап балдарың баарына таятаңар айтып атат десе, биздин таятабыз деп, биздин менин неберелерим мактанып калышат. Саякбай Каралайт деп менин таятам. Кайдан тигип деп айтты, сүрөтүн берчи, мен мектепке көрсөтүп келейин деп калышат. Конечно, сыймыктанасың. Мен ошол улуу манасчынын кандайдыр бир кичинекей бүртүкчө каны бар да балдарым силерде дагы деп, ушундай үйдөн да айтып турам, силер деген жөн жердин тукуму эмессиңер. Кандайдыр бир кезде силердин балдарыңардын балдарынан да ушундай улуу адам чыгышы мүмкүн деп айтам. Эми өзүңүздүн ишиңизге келели да, сиз ошол жанагы ишиңизге байланыштуу аракечтикке берилген, психикасы бузулган адамдар менен иштешип келесиз да. Деги эле мындай адамдар менен иштешүү кандай дарыгер катары? Мындай адамдар менен иштешүү чындыгында аябай оор. Конечно, ар бир кесип, ар бир адамдын кесиби оор дечи, бирок ошонун ичинен алганда дагы ушундай психикалык жактан жабыркаган адамдар менен иштеш чындыгында аябай эле оор. Булар аябай оор шартта ушундай акыбалга түшүп кетишти. Мындай сүйлөшүп отурсаң, тагдырларын айтып отурса, же бир укум-укумчулук тукумунда ушундай болуп, бир кичинекей бир эмеде туруштук бере албай, нерв срыв берип ооруп калышты, же турмуштун көйгөйүн тартып атып депрессияга түшүп кетип, ошондон ары ушундай болуп калышты. Же барчылыктан, көпкөндүктөн баардык нерсе даяр окатка ушинтип жүрүп, ушундай акыбалга түшүп калгандар бар. Анан булар менен иштеш аябай оор, бирок иштеш керек да. Булардын жан дүйнөсү кандай болот? Баягы ооруп, мисалы аябай келип кеткенден кийин, өзүнө келгенден кийин кандай болушат да? Алар өзүнүн үй бүлөсүнө тияк биягын айтпаган ичиндеги бир ушул акыбалга түшүрүп салган көйгөйлөр болот. Чечилгенде ошолорду да айтып беришет. Ошолордун баардык тагдырын угуп отуруп, ошолорго акыл насаат айтып, дарыларын дарылап, анан кайра чыгарабыз. Эми анын ичинен жакшы болуп кеткендер да бар. Бир аз жүрүп, кайра эле баягы эмеге түшүп, кайра эле келгендери бар. Ушул аракечтиктен толук айып кетсе болот. Ар кимдин өзүнүн эрки. Мен айтам, бул Алла Таала Кудай берген оор эмес. Силер сатып алып ичип, ушуну сатып алган оор да. Мына биз запойдон чыгарып жакшынакай кылдык, эми мындан ары деген эркиң күчтүү болсо сен өзүң эле дары сенин өзүң колуңда да. Өзү эле такыр уртабай койсо эле бул оор жок да деп түшүндүрүп аракет кылабыз. Арак менен ооругандар жашарып атат. Мурун каргандар болуп, кичине возрасты өйдө болсо, азыр 25-30 жаштагылар ушундай акыбалга түшүп келип, уже синдром зависимости деп коет, көз каранды, организм уже аракка көз каранды. Уртап эле койсо баягы оору башталып жүрүп акыбалга азыркы жаштар көп келип атат да. Түрдүү тагдырдагы адамдар менен иштейсиз да, чын эле ишиңиз оор, бирок ошол ишиңизден чарчаганда кандай кыласыз? Үйгө барганда эле үйдө гүлдөрүм менен алаксыйм, неберелерим менен алаксыйм. Үйдө азыр кичинекей эгиз эркек неберем бар. Алар мен кайгырганга убакыт бербейт. Улам бир тентекти башташып, бир күлдүрүп, бир эметип, ошолор менен алаксыйм. Жашылар жайдыргыштыр солбойсуң,
сен эмне үчүн жашылыңдөн оңбойсуң, атаган ат жаркылдаган жаштыгым, сен эмне үчүн буларчадай болбойсуң, атаган ат жаркылдаган жаштыгым, сен эмне үчүн буларчадай, сен эмне үчүн аларчадай болбойсуң. Жакшы. Бали улуу Залкардын небересинде баары бир талант бар экен да. Сизге да чоң рахмат, ишиңизде ийгиликтер булана берсин, бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы саламат сактоонун отличниги, улуу манатчы Саякбай Каралаевдин жээн небереси Генбаева Базаркүл Геленбаевна болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.